Eң бактылуусу Мухаммадур Расулуллах. Eң билимдүүсү Мухаммадур Расулуллах. Eң тазасы, eң адилеттүүсү, eң жоомарты Мухаммадур Расулуллах. Алла бүткүл ааламга мээрим кылып жиберип, адамдар, ааламдын ичинде өзгөчө адамдар бири-бирине ырайымдуу болуп жашаш үчүн Алла Таала ислам динди берген. Бири-бирибизге зулумдук кылбай, бири-бирибизге жамандык каалабай, бири-бирибизге зыян жеткирбей, бири-бирибизге боорукер болуп, бири-бирибизге пайдалуу болуп, таза, бактылуу өмүрдү сүрүш үчүн Алла Таала ислам динди берген. Андыктан адал менен арамды ажыратып жашайлы. Андыктан түбөлүктү бара турган ахиретке даярданып жашайлы. Ар бирибиздин таразабыз өзүнчө болот. Эсеп китебибиз өзүнчө болот. Ар бир инсандын көрү өзүнчө. Ар бир инсандын жаны өзүнчө. Алла бир жанды экиге бөлүп берип койгон жок. Алла Таала бир көкүрөккө эки жүрөк жараткан жок. Жараткан Алла Субхана ва Таала денебизди да жаратуучу, рух, жаныбызды да жаратуучу өзү. Денени жараткан дагы өзү. Кулакты, көздү, кол, бут, бардыгын бу дене. Бирок адамдын денеси акыйкат эмес, адамдын жаны акыйкат. Качанга чейин денебизде жан бар, ошого чейин биз пайдалуубуз. Денебизде жан болбосо бул мечитке бүгүн келбейт элек. Бул туруп сүйлөй албайт элек. Отуруп уга албайт элек. Бири-бирибизди жакшы көрө албайт элек. Баса албайт элек, учураша албайт элек. Гүл албайт элек, ыйлай албайт элек. Денебизде жан, рух, акыйкат бар экен. Ошон үчүн кыймылдап атабыз. Аракетте. Ыктыяр берилди бүгүн. Жашоо деген эмне? Ыктыярлардын берилүүсү. Өлүм деген эмне? Ыктыярлардын алынуусу. Бизде бүгүн ыктыяр бар. Ыктыяр бар. Пешене тери менен акча тапканга, уурулук кылганга ыктыяр бар. Суу ичкенге, арак ичкенге ыктыяр бар. Мечитке келесиңби, же кумарканага барасыңбы, ыктыяр бар. Жалган сүйлөйсүңбү, чын сүйлөйсүңбү, бүгүн ыктыяр бар. Намаз окуйсуңбу, окубайсыңбы, бүгүн ыктыяр бар. Аллага шүкүр кыласыңбы, кылбайсыңбы, бүгүн ыктыяр бар. Ахиретке даярданасыңбы, даярданбайсыңбы, бүгүн ыктыяр бар. Ата-энеңе кызмат кылып дуасын аласыңбы, же албайсыңбы, бүгүн ыктыяр бар. Бирөөгө зулумдук кыласыңбы, же кылбайсыңбы, текеберленесиңби, кылбайсыңбы, көрө албастык кыласыңбы, же кылбайсыңбы, бүгүн ыктыяр бар. Ыктыяр бар бүгүн. Ушунун аты жашоо. Эртеге ыктыяр ушулардын баарын алып коет. Болду, ыктыяр жок. Бизде таптакыр ыктыяр жок. Бунун аты өлүм. Жашоо менен өлүмдү сыноо үчүн жараткан. Бардык нерселерди берип койду Алла Субхана ва Таала дүйнөнүн кооздугу үчүн. Силер рахаттангыла, туура пайдалангыла, зарылчылыгыңар бүтсүн, кажетиңер бүтсүн деп жерди жаратты, асманды жаратты, жамгырды жаратты, көлдү жаратты, тоону жаратты, жемиштерди, дандарды, азыктарды, шамалды, сууну, абаны, күн, ай, асман, Алла Таала бардыгынын кожоюну. Биз конок. Bunun ээси сиз эмес. Бул асмандын ээси сиз эмес, жердин ээси сиз эмес. Сиз конок, сиз мусапыр. Ар бир инсан күн сайын биз сапар тартып атабыз. Каяка? Ахиретке. Кээ-бирлери ахиретке 70 жылдан бери тартып атат сапарды. Кээ-бирлери 50 жылдан бери, кээ-бирлери 40, кээ-бирлери 30, кээ-бирлери 20 жылдан бери сапарда. Ахиретке кетип атабыз. Таза барайлы. Алланын кулу болуп барайлы. Напсинин кулу болбой, Алланын досу болуп, шайтандын досу болбой барайлы. Алла бизге китеп берди, туугандар.
özünün akırkı kitabın düşürdü. Akırkı kitabı 1500 yılga jakın bolup kaldı. Peygamberimizin dünya menen koştoşkonuna ele 1432 yıl oldu. 63 yıl yaşagan. Kur'an-ı Kerim akırkı kitap Allah'ın boldu. Uşudan keyin düşpeyt. Buga çeyin Tavrat, Zabur, İncil düşkön emi boldu. Düşpeyt bul akırkı kitap. Adamzattın baktısı üçün, adamzatты kutkarı üçün. Allah Teala bergen ıyık kitap. Dünyada baktılı bolganды kalaysız mı? Tübölükte ahirette baktılı bolganды kalaysız mı? Allah'ın kitabına göz salыңыз. Kitabını okunuz, qarаңыз. Oylanыңыз, düşünüңüz. Allah Teala жүрөктөрү тазалаш үчүн Kur'an berdi. Özü menen baylanıştırış üчүn, акыйкатты түшүндүрүү үчүн Kur'an berdi. Акыйкатты түшүнбөй дүйнөдөн өтүп кетпейли. Эмнеден жаралып, эмне үчүн жаралып? Ушуну билбей өтүп кетпейли. Жаратуучубузду тааныбай өтүп кетпейли. Тияка барганда арманда, өкүнүштө, түбөлүктү, кайгыда батып калбайлы. Allah akıl verdi. Elhamdülillah. Qanday doğrular bu zamanda öttü. Qanday sınavlar öttü. Bugün elhamdülillah Allah Teala egemendүүлүк berip, din erkindigin berip, meçitlerimiz kurulup, meçitlerimiz göbeyip, jaşlarыбыз oňolup, buzukuluk joldu taştap, oňolu joldu tandap, mına imandуулuk, mına bereke, mına adamgerçilik, mına bakıt. Жашообузду сактайлы, ден соолугубузду сактайлы, акылыбызды сактайлы, мал мүлкүбүздү сактайлы, динибизди сактайлы, абирибизди сактайлы. Бул шариятыбыздын максаты. Кайсы нерсе зыян болсо, ошондон сактайлы. Арак зыянбы? Болду. Наркотик зыянбы? Болду. Кайсы нерсе зыянбы? Зына зыянбы? Зыян. Бүттү. Allah Teala boğruker, rayımdu. Sizlerge, bizlerge özünün meyrimi menen adaldı adal kılıp, tübölükü adal kıldı. Aramdı aram, tübölükü aram. Gelinizler meçitke gelip tazarıp keteyle, toba kılıp keteyle. Biraz sözlü bolsa da ugup, жүрөгүбүзгө oturguzup, oylanıp keteyle. Oşonu atkarganга hareket kılaylı. Aramdan saktanganга hareket kılaylı. Günölerden saktanıp yaşaylı. Kaysi nerse günö paygambarımız aytты, Allah aytты. Oşonu günöden saktanaylı boldu. Napsibиz kalasa hem kalabasa dağı, akılыбыз jetse jetpese dağı aytılgan aramdan saktanaylı. Antkeni innal maasiya tufsidul ahlak vel amal vel arzak. Günöler buzat eken. Adamdın amaldарын buzat eken. Münöz, kulk münözün buzat eken. Irıskıların buzat eken. Günöler buzat. Kıskartat, talkalayt. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala akırkı kitabı Kur'an-ı Kerim'di berdi. Doğanlar Kur'an'dı okuu üçün berdi. Düşünүү üçün berdi. Oy жүрgüzүү üçün berdi. Kur'an menen jaşoobuzdu nurlap jaşaş üçün berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 23 yıl Kur'an düştü. Kana hulukuhu al-Kur'an. Peygamberimizin münözü, kıyalı, bardı Kur'an ile. 24 saat Kur'an ile. Kur'an tazalıktın kitabı, dostluktun kitabı, adilettülüktün kitabı. Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaalosunu düşündüre turgan kitap. Buyruğun düşündüre turan kitap. Barız gelinizler şükürçülük menen yaşaylı. Kaniyet menen yaşaylı. Birinizge paydalı olup yaşaylı. Boruker olup yaşaylı. Birinizge jırtkıç bolup, жүрөгүбүздөн kek saktap, öç alıp, jamandık kalap, birinizin akыбызды jep, birinizge kol salıp, birinizdi kordap. Жоқ. Bul eşikti jabaylı. Jakşılıktardın eşiklerini açaylı. Jamandıktardın eşiklerini jabaylı. Birinci özüm üçün jamandıktın eşigini jabayın. Jakşılıktın eşigini açayın. Üy bülöm üçün jakşılıktın eşigini açayın. Jamandıktın eşigini jabayın.
айылым үчүн жакшылыктын эшигин ачайын, жамандыктын эшигин жабайын. Мамлекетибиз үчүн жакшылыктардын эшиктерин ачайлы, жамандыктардын эшиктерин жабайлы. Бактылуулукту Алла Таала нерсеге, буюмга, акчага, бийликке, мансапка койгон эмес. Алтынга, күмүшкө койгон эмес. Чырайга койгон эмес. Улутка койгон эмес. Урууга койгон эмес. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бактылуулукту адамгерчиликке койгон. Жамак кийим кийинип алсаңыз дагы ыйман менен жашасаңыз бактылуусуз. Амалыңыз дурус болсо, иманыңыз дурус болсо бактылуусуз. Жамак кийим менен болсо дагы, бир сындырым нан жесек дагы. Келиңиздер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды карап жашайлы, окшошуп жашайлы, түздөнүп жашайлы, ээрчип жашайлы, сүйүп жашайлы, буйругун аткарып жашайлы, тыйгандан тыйылып жашайлы. Көрөгөч, данышман, билимдүү, боорукер, бактылуу, Алланын сүйкүмдүсү, Алланын мээрими. Аллаху акбар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам биздин жол башчыбыз бар. Жол көрсөтүүчүбүз бар. Эртең менен турасыз, жуунасыз, кантип жуунасыз? Өзүңүз каалагандайбы? Же Алла каалагандайбы? Бизди бир тамчы суудан жаратты эле. Кудурети менен жаратты эле. Бир тамчы суудан, атанын белиндеги бир тамчы суудан көрө турган көз берди, сого турган жүрөк берди, айнана турган канды жаратты. Ким жарата алат ушундай бир тамчы суудан? Боорду, бөйрөктү, өпкөнү ким жарата алат? Сөөктү ким жарата алат? Чачты ким жарата алат? Тырмакты ким жарата алат? Тишти ким жарата алат? Тарамыштарды ким жарата алат? Бир тамчы суу атанын белиндегин. Алла Субханаху ва Таала бизди өзү кудурети менен, каалоосу менен, мээрими менен жаратты эле. Эми бизге жол башчы кылып пайгамбарыбызды жиберди. Ушуну карап туруп жуунгула. Пайгамбарды карап туруп акча тапкыла. Эмнеден кандай десе кандай. Кандай сарптаса кандай. Түнүңөр пайгамбарыбыздын түнүнө окшосун. Күнүңөр пайгамбарыбыздын күнүнө окшосун. Курсанчылыгыңар, сүйүнүчүңөр пайгамбардын сүйүнүчүнө, курсанчылыгына окшосун. Кайгыңар пайгамбардын кайгысына окшосун. Дүнүйөгө келгенден кеткенге чейин пайгамбардын сүннөтүнө окшосун деп. Мына бактылуулуктун жолу. Келиңиздер, ар бирибиз ойлонойлу. Ар бирибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрөйлү. Жаратуучубузду жакшы көрөйлү. Алланы жакшы көрөйлү. Алланы жакшы көрөйлү. Алланы жакшы көргөндөн кийин Аллага баш ийейли. Аллага эч бир ширк келтирбейли. Эч кимди теңдебейли. Эч кимди кошпойлу. Ал жалгыз, эзелтен, түбөлүктүү, кудуреттүү, жаралганын сыпатынан таза. Жаралганга окшош эмес. Бардыгы ошону Алланын өзүнүн колунда бардыгы. Кул иннал амра куллаху лиллах. Куранда Алла Таала айтат, айткын Мухаммад, бардык иштер Алланын колунда. Кулха би калбик ва лисаник фиссарра ва дарра. Айткын ушуну Алланын колунда деп айткын. Жүрөгүң менен дагы, тилиң менен айткын. Курсанчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы, барда дагы, жокто дагы. Айткын ушуну тилиң менен, колуң менен. Не деп? Бардык Алланын колунда деп. Менин өмүрүм Алланын колунда, бейишим Алланын колунда, ырыскым Алланын колунда, жүрөгүм Алланын колунда, акылым Алланын колунда. Менин бардык иштерим Алланын колунда. Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы. Айтат: Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Менин намазым болсун, курбанчылыгым болсун, жашоом болсун, өлүмүм болсун, Аллага таандык. Бардык Аллага таандык. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Бирөө арабыздан дүйнөдөн көз жумса, дүйнө салса, не деп айтып атабыз? Биз баарыбыз Аллага таандыкпыз. Эртеби кеч баарыбыз кайтып барабыз дейт. Башка каяка барат элек. Демек эртең менен турганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылат эле? Кантип жуунат эле? Пайгамбарыбыз жуунганды көрсөткөн, ошондой жуунайлы. Тазаланганды тазаланган. Окшошой эле. Тугандар, келиңиздер, жүрөктөрүбүздү тазалап алайлы. Жүрөктөрүбүздү тазалай турган дүйнө ушул дүйнө. Кабыр эмес. Ахирет эмес.
Алла Таала ыктыярды берип, жүрөктү тазалаганга мүмкүнчүлүк берди. Жүрөктү күн сайын көзөмөлдөйлү. Менин жүрөгүмө кир келген жокпу? Дат басып, заңдаган жокпу? Бирөөгө жамандык жок, тазалайды жүрөктү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Анас разияллаху анху деген сахабага 10 жыл пайгамбарыбыздын алдында кызмат кылып, бир дагы эмне үчүн мындай кылган жоксуң, эмне үчүн мындай кылдың деп мени урушкан жок дейт. Айтып күндөрдүн биринде я Анас, я Бунайя. Эй уулчагым Анас, ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish faf'al. Эгерде сен күчүң жетсе, таң эртеден күн батканга чейин, күн баткандан таң атканга чейин ушундай абалда жашоону өткөрүп, жүрөгүңдө бир дагы адамга жек көрүү, жамандык каалоо болбосун, ушуну мээнет кылып алгын деди. Мээнет сен жүрөгүң ушундай болсун. Эрте менен дагы кечинде дагы жүрөгүң ушундай болсун. Бир дагы адамга, мусулманга деген жок, бир дагы адамга жек көрүү, жамандык каалоо жок. Фаф'ал, яни фаштахид, ушуга мээнет кылгын, ушуга аракет кылгын. Жүрөң аракет кылгын. Эмне үчүн? Далика мин суннати. Уулчагым Анас, бул менин сүннөтүм деди пайгамбарыбыз. Фаман ахабба суннати фақат ахаббани. Ким менин сүннөтүм жакшы көрсө, ал мени жакшы көрүптүр. Ваман ахаббани кана маия фил жанна. Ким мени жакшы көрсө, бейиште мен менен бирге болот дейт. Мен менен бирге чогуу болот дейт. Эртеге кыямат күнү узак эмес таксырлар. Жашоо кыска эле, бат эле өтүп кетет. Кыска жашоодо бирөөгө зулумдук кылып не кыласың? Бирөөнүн көз жашын төгүп не кыласың? Бирөөнүн абийирине кол салып, бирөөнү маскарлап, үстүнө шылдыңдап не кыласың? Кыска жашоодо не кыласың? Өзүңүзгө күнөөлөрдү топтоп, кабырыңызды жылан менен толтуруп не кыласың? Өзүңүзгө дозокту алып даярдап не кыласың? Алла Таала Кур'анда айтат: "Йаума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталла би қалбин салим." Эрте кыямат күнү бир дагы жанга мал мүлкү, бала чакасы пайда бербейт. Бала чакаңыз сизге пайда бербейт, небереңиз пайда бербейт. Дүниеңиз сизге эч кандай пайда бербейт. Канча дүниеңиз бар, канча сарайыңыз бар, канча машинеңиз бар, канча үйүңүз бар, канча алтыныңыз бар, канча акчаңыз бар, сизге пайда бербейт. Илля ман аталла би қалбин салим. Кур'ан айтат, ким таза жүрөк алып келсе, ошол пайда берет. Таза жүрөк пайда берет экен. Таза жүрөк пайда берет экен. Капырлыктан таза, шектен таза, ширктен таза, мунафыктыктан таза, эки жүздүүлүктөн таза, текеберликтен таза, көрө албастыктан таза, ичи тардыктан таза, жаман күмөндөн таза, жаман каалоодон таза, жек көрүүдөн таза, өч алуудан таза, жүрөк таза, жаркыраган таза жүрөк. Мечитке эмне үчүн келип атабыз? Жүрөктөрдү тазалайлы. Кайра келип атабыз. Бул мээнет. Бетиңизди күн сайын эле жуйсуз го, Же бир күн жууп, бир жумада бир жол жуйсузбу? Биз бир жумада бир жолда жүрөк тазаласак жакшы болмок эле. Айлап кетти го. Жылдап өттү го. Имам Газали айтат: "Эй, адам баласы. Адам карай турган жерди сен бир күндө 5 жолу жуйсуң. Алла карай турган жерди эч жуубайсың го, карабайсың го, тазалабайсың го" дейт. Алла назар сала турган жер адамдын жүрөгү экен. Адам карай турган жерди чырпактабасын деп, кирдебесин деп, жумушка барганда жууп, эл эмне дейт? Тойго барып атам, тияка барып атам. Күн сайын жуйбуз бетибизди. Жүрөгүбүздү бир дагы жууган жокпуз. Бир дагы тазалаган жокпуз. Тугандар, жараткан Алла субханаху ва таала биздерге дин берди, бактылуу, ынтымактуу жашаш үчүн. Айван болбой, шайтандабай, кутурбай, Аллага душман болбой, дозоктун отуну болбой, ушу жакшы адам бойдон калса экен, адамдын касиетинен чыкпаса экен, ушу адамдын касиет рамкасынан чыкпаса экен деп ислам динди берди. Чектен чыкпаңыз. Сиздин укугуңуз бар, туура. Сөз эркиндиги бар, ой эркиндиги бар, туура. Бирок сөз эркиндиги токтойт качан? Экинчи адамдын эркиндиги башталганда. Сиздин сөз эркиндигиңиз токтойт, сиздин укугуңуз токтойт, тигинин укугу башталганда токтойт. Ошондуктан ойлонуп сүйлөйлү. Ойлонуп сүйлөйлү, тилибизди сактайлы. Тил эки адамды уруштуруп коет. Эки урууну уруштуруп коет.
эки улутты уруштуруп коет, эки районду, эки областты, мамлекетти уруштуруп коет тил. Бир тил чатак нерсе бул. Ислам дини тилди сактагандын маданиятын үйрөткөн, сүйлөөнүн маданиятын үйрөткөн. Кайсы сөздү сүйлөсөң болот, кайсы сөздү сүйлөсөң болбойт. Ислам дини ушуну үйрөткөн. Ахиретибизге пайдалуу сөздү сүйлөйлү, кабырыбызга пайдалуу сөздү сүйлөйлү, эртең жооп бере ала тургандай сүйлөйлү. Таразага тартылганда сооп жагына тартылсын, күнөө жагына тартылбасын. Ушундай сөздү сүйлөгөндү үйрөнөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фальякул хайран ау лияскут." Ким Алла ахиретке иман келтирсе, жаратканга иман келтирсе, ахиретке иман келтирсе, ахирет бар, бейиш тозок бар деп, ал сүйлөсө жакшы сөздү гана сүйлөсүн. Тилинен жакшы сөздү гана чыгарсын. Кыйналып атса да, башка болсо да жакшы сөздү чыгарсын. Сыного, бирөөлө сындап атса да жакшы сөздү чыгарсын. Болбосо унчукпай эле койсун. Жаман сөз сүйлөбөй эле койсун. Тилинен жаман сөз сүйлөбөй эле койсун. Тугандар, Алла субханаху ва таала ушундай татынакай дин берген, динди карманып жашайлы. Алхамдулилlah 5 вакыт намазга келип атабыз. Алла таалам кабыл кылсын. Улууларды урматтайлы, кичүүлөрдү ыззаттайлы, өзгөчө аял затына аяр мамиле кылайлы. Аяйлы. Аларга канатыбызды жаяйлы. Кыз балдарга зулумдук кылбайлы, келиндерге зулумдук кылбайлы. Апа, эне, Аллаху акбар. Кимдин апасы тирүү болсо, кызмат кылып дуасын алайлы. Куранда Алла Таала жараткан, Алла Таала айтат: "Туура, мен сени жараттым, бирок ата-энең себептүү жараттым." Ата-энең болбосо каяктан келет элең? Форточкадан чыга белең, же асмандан түшө белең? Ата-энең ва бил валидайни ихсана. Эң чырайлуу сөздү ата-энеңе сүйлөгөн. Эң чырайлуу кызматты ата-энеңе кылгын. Эң чырайлуу мамилени ата-энеңе кылгын. Эң чырайлуу тамакты, эң чырайлуу кийимди ата-энеңе кийин, анан сен коногуңа, кийин анан досуңа, кийин анан шефиңе, кийин анан башка бирөөңө, классташыңа, курсташыңа. Биринчи ата-эне. Биз азыр кандай? Досум деп ата-энесин наразы кылгандар, шефим деп ата-энесин наразы кылгандар, классташым деп, аялым, катыным деп ата-энесин наразы кылгандар. Шарият болбойт буга. Рухсат бербейт. Сизди ким төрөдү эле? Ким чоңойтты эле? Сиз каяктан келдиңиз өзү? Бир ойлонуп койбойсузбу кичине? Көп эмес, бир аз эле оюңуздан жүргүзүп койсоңуз. Ата-эне капыр болсо дагы, Куранда Алла Таала айтат: "Капыр болсо дагы ата-энеңе жакшылык кыл" дейт. Мусулман. Кимде ким эми ата-энесине кызмат кылбай күнөөс өтүп кеткен болсо, алар аны эмне кылсын эми? Таштырмасаң деле, жертирмасаң деле, дубал сүзсөң деле кайтпайт да. Ар бир нерсенин өзү мөөнөтү, убактысы бар экен. Бирок аларга 5 вакыт намаздан кийин ата-энени унутпай дуа кылсын дейт. Ислам дини унутуп кое турган дин эмес. Бирөөнүн жакшылыгын кадырлабай турган дин эмес. Ислам дини бирөөнүн жакшылыгын эске алып, жакшылыгына рахмат айта турган дин. Ким сизге канча жакшылык кылса, рахмат айтыңыз, кадырлаңыз жакшылыгын. Ал эми ата-энени тирүү кезинде өлгөнгө чейин кызмат кылыңыз, өлгөндөн кийин өзүңүз өлгөнгө чейин унутпаңыз. Тирүүбү ата-эне? Өлгөнгө чейин кызмат кылың. Сиздин мойнуңузда фарз. Кекетпеңиз. Кичине бир акча берип, кичине жардам кылып, кыйынсынбаңыз. Аныңыз аз. Татыбайт, арзыбайт. Өлгөнгө чейин кызмат кылыңыз. Өлгөндөн кийин өзүңүз өлгөнгө чейин унутпаңыз. Дуа кылыңыз. Жакшылык кылыңыз артынан. Ошолор себептүү келдиңиз. Мына ислам. 5 вакыт намаз таштабайлы. Жараткан Алла субханаху ва тааlanın алдында ушуну көрсөтөбүз. Ушудан үмүт кылабыз. Мен баламан үмүт кыла албайм. Досуман, тууганыңан, эч кимден, бир дагы адамдан үмүт кылбаң. Бир дагы нерседен дагы. Булар үмүткө лайык эмес. Үмүткө лайык сиздин өзүңүздүн жакшы амалыңыз. Акчаңыз эмес, амалыңыз. Акчаңыздан үмүтүңүздү үзүп коюң.
Акчаңыздан үмүтүңүздү үзүп коюң. Алла Кур'анда айтат: "Ал-малу вал-банун" Мал, мүлк, байлык, бала чака, небере чебере, зийнатул хаятуд дуnya, бу дүйнөнүн кооздугу гана. Сарайыңызды көрүп, атыңызды көрүп, машинеңизди көрүп, өрүгүңүздү, абрикосуңузду көрүп, көлүңүздү, тооңузду көрүп кичине рахаттанасыз. Кооздугу зыйнат. Жамгыр жауып атат, жашыл болуп атат. Ошо эле. Бала чакаңызды көрүп рахаттанасыз, небереңиздин эркелегенин, небереңизди жыттап рахаттанасыз. Ошо эле. Вал бақияту салихат хайрун инда раббика саваба хайрун амала. Түбөлүктүү сиз менен эч качан ажырабай турган жакшы салихат амал ушул нерседен Робуңуздун алдында жакшырактагы, жаратканыңыздын алдында ушу жакшыраак дейт. Сооп, үмүттө да ушу жакшыраак. Ушудан үмүт кылсаңыз болот. Кайсыдан? Субханаллах, ушудан үмүт кылыңыз. Алхамдулилля деп айттыңызбы? Ушуңуздан үмүт кылыңыз. Ла илаха иллаллах, ушудан үмүт кылың. Аллаху акбар, ушудан үмүт кылыңыз. Пайгамбарга салават айттыңыз, үмүт кылыңыз. Орозо туттуңуз, ооз ачарлык кылдыңыз, кайрымдуулук кылдыңыз, Кур'ан окудуңуз, зикир кылдыңыз. Ушудан үмүт кылыңыз. Намазыңыздан үмүт кылыңыз. Мен намазым бар эле, я Алла. Ушу намазымдан үмүттөнөм, я Алла. Ушу намазым аркылуу, я Алла, мен күнөөлөрүм кечирип даражамды көтөргүн. Эртеге дозоктун отун эмес, бейиштин төрүнөн орун берген дегенге. Saat kaç oldu? 1 minut kaldı. 29. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, күндөрдү текке кетирбейли. Бу дүйнөгө кайра кайтып келбейбиз. Аз эле жашайбыз. Бизге белгисиз качан жашообуз бүтөт. Ошондуктан биринчи Аллага жакшы күмөндө болойлу. Экинчи адамдарга жакшы күмөндө болойлу. 5 убакыт намазда жалкоолук кылбайлы. Таштабайлы. Сиз намаз таштабаңыз, намаз сизди таштабайт. Сизди ата-энеңиз таштайт, аялыңыз таштайт, бала чакаңыз таштайт, досуңуз таштайт. Тиги дүйнөсүн айтпай эле турам, бу дүйнөдө эле таштайт. Сиздин денеңизден жан чыкты, ассаламу алейкум. Сизди баарды таштап коет. Сизге эч кимге керек эмес. Көп болсо 1 жума ыйлайт, 1 ай. Болду, ар кимдин өзүнүн тиричилиги бар. Бирөө больницага барыш керек, бирөө тойго барыш керек, бирөө эс алганга барыш керек, бирөө жумушка чыгыш керек, мамлекеттин ишине барыш керек. Сизде кабырда жатасыз, эч кимге кереги жок, сиз болду. Сиз таштабаңыз намазды, намаз сизди таштабайт. Пайгамбарыбыз айткан бейиштин ачкычын таштабагыла, алып жүргүлө. Эртеге сиз көзүңүз чачырап, эч ким сизге жардам бербегенде, намаз сизге жардам берет. Эң биринчи кыямат күнү биринчи намаздан сурак башталат. Намазыңыз жакшы өттү, бардыгы жакшы өтөт. Бул сизге пайда гана алып келет. Намаз сизди аркага тартпайт, алдыга түртөт. Намаз сизди төмөн кылбайт, көтөрөт. Намаз сизди дозокко таштабайт, бейишке чыгарат. Намаз колуңузда бейиштин ачкычы. Намаз таштабаңыз, ырыскыңыздын берекеси, күнөөлөрдөн сактай турган, токтото турган, абийирсиздиктен, кылмыштуулуктан токтото турган бул намаз. Намаздын күчү. Ошон үчүн Алла Таала бизди жакшы көрөт, намазда көргүсү келет. Алла бизди намазда көрүп, базарда эмес, намазда көргүсү келет Алла Таала бизди. Кайра намаздын ичинде көргүсү келет Алла Таала. Ошон үчүн туугандар, намазды таштабайлы. Каерде болсок дагы, көлдүн түбүндө болосузбу, асманда болосузбу, токой жайлоодо болосузбу, намаз таштабаңыз. Азыр бардыгыбыз келдик, үйүбүздө байлык калды, көчөдө машинебиз калды, жумушубузда сейфибиз калды, бирок намазыбыз биз менен чогуу келди. Намаз сизди таштабайт. Мына кийимдер, селделер чечилип алып калганда дагы намаз сиз менен бирге болот тууган. Намаз сизди таштабайт, намаз дайыма сиз менен бирге. Ошондуктан иншалла келиңиздер, бирибизге дуа кылайлы, элибизге, журтубуз, мамлекетибизге дуа кылайлы. Жараткан Алла субханаху ва таала ыймандуу, ынтымактуу жашоо берсин деп, таза жашоо берсин деп. Канча жашасак дагы татыктуу жашайлы, пайдалуу жашайлы. Адамдарга зыян берүү эмес, адамдарга пайда жеткирип, жакшылык каалап жашайлы. Жамандык каалабай, жакшылык каалап жашайлы. Адамдардын кемчилдиктерин, каталарын, күнөөлөрүн кечирип, алсыздыктарына жардам берип, көтөрүп, мындайча айтканда, орусча айтканда поддержка деп койгондо, кимге? Өзгөчө алсыздарга, жетимдерге, жесирлерге, инвалидтерге, аял затына,
поддержка, жардам берип жашайын. Урматтуу жаштар, урматтуу эркектер. Алла субханаху ва тааляга чексиз шүгүрлөр, берген неаматтарын арамга иштетпейли. Берген мүмкүнчүлүктөрүн пайдага иштетейли. Аллахым баарыбызды өзүнүн сүйкүмдүү кулдарынын өзүнө шүгүр кылуучу каниет менен Алла таалам өзү разы болгон бенделерден кылсын, баарыбызды угуучулардан кылсын. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.